Кече жакында Камчыбек Кыдыршаевич Ошто болгон кезде бир аял айтып атат да. Мен балам камакта, чыгарып бер, үмүтүм бир гана сенде, сен гана чече аласың деп айтканда айтып атат, Кудайым кааласа, Кудайым буйруса. Мына менин бул жактагы жетекчилер ошону көзөмөлдөйт, үстүнөн карайм. Кудайым буйруса, кайра ыйлап айтса дагы Кудайым буйруса деп атат. Ошонун негизинде мен досум Куловду билесиң да. Кулов түрмөгө түшкөн кезде бир таксыр келип даават кылыптыр да. Сизге бир Кудайга ишениңиз, Кудай бар десе, ооба дегенде даават берген экен, сиз бул жактан Кудайга ишенсеңиз чыгып кетесиз депчи. Андай десе ал кандай Кудайга ишенсең эле чыгып кетесиң, мында көп дөөдүрөбө деген мындай пасыл кылыптыр да тиги таксырга. Таксыр айтыптыр, Кудайым буйруса сөзсүз чыгасыз. Деп анан кийин айтыптыр, мейли, Кудайым буйруса чыгасың. Бирок сот чечими жок, эч качан чыга албайсың. Юридический моменттер бар. А сот чечими жок эле Кудай буйруса эле чыгып кетсең анда кандай болот? Дүйнөдө ушундай. Деп айтып атса, сиз Кудайга ишениңиз, соттун чечими эмне болуп калыптыр? Кудай турганда деп ушундай ачык айткан экен. Айткан кезде эле бир убакыт өтпөй эмне болот? Революция болот 2005-жылы. Бакиевтер келип, революция болгондо Кулов соттун чечими жок эле чыгып кетет экен да. Анан ошо таң калып ушул окуяны айтып берет экен. Ошонун негизинде эле мен деле 2-3 жыл мурун 42 миллион сом карыз болуп калдым. Алдандым эл катары, азыр миңдеген адамдар алданып атпайбы? Сенде да проблема болуп атат досум. Ошо сен проблемаңа ошо айтып берип атканым да. Досум, сен деген бүт проблеманы Кудайга салсаң, жеңил, жашооң оңолуп, кайра мурдагыдай бактылуулукту сезип калат экенсиң. Мен 42 миллион сом карыз болуп, эчтеке кыла албай, ооруп, депрессия болуп, ардекеден эчтеке мындай чыгара албай, кантип немесин жете албагандан кийин, анан кийин намаз окуп, тиленип, анан бир күнү Аллах Таалага айттым, Аллах Таала, сага бүт проблемамды бердим. Мен колуман келишинче себебин кылдым. Өзүң чеч ушунун баарын. Карыздагы өзүң кутул. Дегенден баштап мен жүрөгүм бошоду. Жүрөгүм бошогондо эмне энергия пайда болду. Жумуш идеялар келди. Ошо 3 айдын ичинде 2 бизнес кылдым. Азыр кафе ачтым, дагы көп идеялар. Ойлоп атам да, ошо 2-3 жыл ошону ойлоп убакыт өткөрбөй, мен алдын ала эле ошондой эле